Сузакта жер көчкү катталды. Ал Чалуу айылында түшкөн көчкүнүн көлөмү 30 000 метр кубка жетет. Кырсыктан адам өмүрүнө жана турак жайларга зыян келген жок. Бирок жайытты оттоп жүргөн бодомалдан 5 көчкүнүн алдында калды. Ошондой эле 2 электр мамычасын жана дарактарды басып калган. Үйлөрдөн 200 метр гана аралыкта түшкөн көчкүдөн жергиликтүү тургундар кооптонуп турушат. Абалды кабарчыбыз Осмон Уламсадыров жеринен көрүп келген. Бул кече күндүзгү саат 3-4 чамасында катталган көчкүнүн көчүп жаткан учуру. Аны жергиликтүүлөр кол телефонго тартып алганга үлгүрүшкөн. Бул учурда ушул жерде Канат Сатиев да малын жайып жүргөн. Кырсыктын кесепетинен анын 5 баш бодомалы көчкү алында калган. Булар аманат багабыз деген малдар эле. Аны ошол жайытта оттоп жүргөн жеринен Кудайдын кырсыгы болуп 5 мал басып кетти да ошерде. Айдай албай калдык, басып кетти. Там бой тупурак болуп атканда көргөзөбүз эсин аманат малдарды билбей атабыз. Жаратылыш кырсыгы 2 электр мамысын кулатып, ошол жердеги дарактарды да басып калган. Тийиштүү адистер менен жергиликтүү эл биргелешип, калыбына келтирүү аракеттерин көрүшүүдө. Ана зымдарын кече күнү көптөп эттеп турду, стол бар эттеп турдук. А бүгүн стол бар, 2 стол бар, авария састана тургандан аларды оңдоп, бүгүн зымдан тартып болуп, себети беришке азыр даяр турабыз. Көчкү 200 метр аралыкта жайгашкан 2 турак жайга жакын түшкөн. Бул үйлөрдүн кожоюндары азыр кооптонуп турган чагы. Бирок бул аймакка буга чейин эле жашаганга коркунучтуу деп табылып, учурда үй ээлерине мамлекет тарабынан жер тилкеси менен керемте да берилген. Неме болгон менен аякта чек берилген менен үлүш жер жок. Мал жайыттар ушул жакта, эгин тигиндерди ушул жакта кылабыз. Немелер бүт бар жерде болот да, анан кийин ал кыштын күнү барганыбыз менен кыштын күнү да мал дайырга барганым батпайт. Анан кийин кайра эле жерге келишке туура келет. Эми коркосок дагы септеп күн көрүп жашап атабыз да. Булардын коопсуз жайга көчүрүү боюнча чечимдер кабыл алып, буга чейин Спаровка, Учхоз жана Благовещенка айылдарынан Кызыл Тун аймагына караган жерлер берилип, тилкелер берилип, жер тилкелер, үйлөр курулуп, бар жогу мамлекет тарабынан каржыланган. Тескерисинче тилекке каршы ошол жерде жашап келатат. 1994-жылдардан тартып Сузак району боюнча жалпы 1098 үй жер көчкү коркунучу бар аймакта жайгашкан деп табылган. Алардын ичинен 34 үй бүлө гана коопсуз жерге конуш которсо, учурда 1064 үй бүлө тобокелге салып кооптуу аймакта жашап келет. Булардын 874-ü мамлекеттен сууда жана жер тилкеси менен камсыз болгон. Мындагы жер көчкү коркунучу бар аймакта жашаган тургундарга жыл сайын эскертүү берилип келет. Бирок моюн сунган киши жок. Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.